Саламатсыздарбы, мен Жолдош Казиева Кулпунаймын. Мен 7 жаштамын. Бул менин тайнем Тоту. А бул тайнемдин атасы Төлөгөн. Токаев Төлөгөндүн эң улуу кызы болом. Атам согушка кеткенде мен бешикте бар экен. Кайра атам келди, мен да басып калгам го 43-жылыкка кийин. Токобаев Төлөгөн 1915-жылы Тогуз Торо районунун Кош Булак айылында туулган. 1942-жылы 10 октябрда Тогуз Торо райондук аскер комиссариаты тарабынан улуу ата мекендик согушка чакырылып, 3-аткычтар полкто аткыч болуп кызмат өтөгөн. 1942-жылы 6 декабрда аскер антын кабыл алып, 1943-жылдын февраль айына чейин согушта болгон. 1943-жылдын 25 февралында оң далысынан оор жаракат алып, ушул айдан баштап 15 ноябрга чейин номер 11 жана номер 21 госпиталда дарыланган. 15 ноябрда 1943-жылы ден соолугуна байланыштуу запаска бошотулган. Согуштан келгенден кийин 1946-жылдан 1950-жылдын май айына чейин сельсовет болуп иштеген. 1950-жылдын июнь айынан баштап Кош Булак колхозунун башкармасы болгон. Андан соң ошол эле колхоздо эсептегич болуп иштеген. Өмүрүнүн акырына чейин колхоздун малын багуу менен анын өнүгүшүнө өз салымын кошкон. 8 баланы тарбиялап өстүргөн. 1995-жылы 83 жашында дүйнөдөн кайткан. Аталарыбыздын эрдигине таазим кылабыз. Эч ким, эч нерсе унутулбайт.